SS деп көрейінші. Стиль, color. Ал біз colorдан сіздерге бір пример болып көрейін, не? Окей. Color, мынау жерде кодтың өз негізі 2-3 түрі бар. Болған біз екілі түрін қолданамыз. Мисал, мынау бар екен. Негізі өзі 6 санды болады. Немелер, светтер. Мисал, азыр оны алып көреміз. Ctrl-S, емен өзіміздің бөліміміз. Неке, көрдіңіздер? Салам балдар уже по барына бірдей свет беріп қойдық. Еме, біз дағын бір светті алып көреулі. Біздерге неме болушы үшін. Так, бұл оны біз dark, нет, красный, это вообще green тоже не очень мажақпайды. Так, вот, же болсын. Бір өсін алып көрелі, вот, мұны көрелі. Salmon деп деле жазсаңдар болады. Бұл оның шрифтің атын жаусын аңгіше деле жазсаңдар, бұл жаққа чатазыр аны деле көресіз. Colorдан кейін өзінің ұшындай шрифт болады, 6 санды. Ем іштет көресіз. Уже светінің түрі өзгерді. Мысалы, бұл жерге болғаны негізі черный свет 3 немеден деле жазсаңдар болады. Ем көресіз, азыр мол черный болуш керек. Окей. Вообще черный болып қалды. Ем бұл жерге дағы мен айтып тұтқан ең жеңіл жерім англис тілдегі светтерді білсеңіздер айбай ыңғайлы болады. Мен азыр black деп жазып көрейін. Black деп көресіз. Окей. Black мен көресіз. Так, black это white делші, white этот white белый. Көресіз Ctrl-S. Уже ештімге көрмей қалды. Потому что біз уже барын бірде бойып қойдық. Шонтан неме Ctrl-E басып көрелші шығарған шрифт. Нет, здесь нету. Да. Шрифт. Так. Береміз. Еме. 6 санды болып тұр. Еме Ctrl-E басып көрелші. Бұл жерде шығыш керек. Вот. Ушындай дағын бір жақшы жері бар. Мысалы бұл жерге 6 санды жазып тұрып, бұл 6 сан жазған өзініз қара да. Вообще темный қара. Ушын жазғаныңыздардан кейін Ctrl-E бассаңыздар, мұнда ол шрифт шығарып береді дағын. Ошынша. Сіздерге ыңғайлы болу үшін. Мысалы, азы мен мынандай башқа светті болып көрейін. Окей. Болды уже. Шрифт өзгерттім. Светті өзгердім Ctrl-S. Слишком немай болып қалды. Окей. Дағын қандай түрлері бар? Read, қызыл, окей. Жоқ. Бұл жылшан алып түрі борған read деп қойған. Окей. Read, Leon. Англисше, да? Окей. Бірақ, ол кодты жазышыз керек. Окей, ем іштейді. Неге. Ушыл бізге удобный еле ғой деме. Ушымен іштейлі. Салам балдар. Ушындай. Мұжым ол барына бірдей свет беріп қойдық. Бірақ бізге пока что черный болып тұрған жақшы. Себебі біз азыр көп сауақтар өзі неме қылышыз керек. Ошондон бізге black тілі алып тұрайлы. Да, black болады, черный. Эми, біз эми айтайын дегенім, біз эми уже кейінгі кодтарды жазып башташыбыз керек. Мол, мисалы біз индекс HTML, мол, салам балдар деген бар ғой. Ушуну біз кодты өзгөртүп алышыбыз керек. Негизи бул мол жерде стиль берген бар, мол, стиль CSS бул 2-3 түрү менен алсаңдар болот. Эч кандай бул жака стилди бөлүп, бул жака код жазып отурушту кереги жок. Именно ушул сайттын өзүнө эле ушундай жана узун, color ошонун ичине эле улап жазсаңыздар болот. Болгону айтканым, мисалы эгерде бир сайт түзүңүздөр, аныңыздар моундай строкалар 1000ден ашып кетсе, эгерде бир кайсы жерин өзгөртөм десеңиз, бул немеңиз кыйналып каласыз өзүңүз издеп. Ошондо бизге сөз түрдө мына папка алып бөлүп алсаңыздар, өзүңүзгө ыңгайлуу болот. Барып түшүнүп каласыздар. Эми биз айтайын деген мен бизде мисалы мен салам балдар дегенде мен бул отдельный кылып бөлүшүм керек да. Мен азыр бул body менен гана бурдум. Body менен бул баарын бирдей өзгөртүп атам. Мен ар бир мисалы бул H менен жазылганда, H1 менен жазылган бул чоң тамга. Именно ушуну өзгөртүп же башка кылышым керек. Булардын ар бири ар кандай. Мисалы могул мурунку сабакта UL жана OL бар го. Олорго отдельно өзүнчө бир код берсеңиз болот. Болгон мен айтайын деген, могул жерде H1 менен бергенмин, ошону мен азыр юптай менде азыр кичинекей мүмкүнчүлүк неме болуп калды. Азыр башынан кирейин. Так, сохранить. Азыр бракет адашып өзүм бир немесин баспай койдум, ошон үчүн. Айтайын дегеним,
жанагы h1ге класс менен бергенибиз жакшы да, бизге эң эле обычныйсы класс бар. Ошол класста удобный болот. Баарына бирдей бере аласыз. Ал эми ID менен дагы берсеңиздер болот. Бул ID менен эмне үчүн деп ойлойм азыр. Салам балдар, салам балдар. Сиздер бул h1ди сиздер буну билесиздер. Бул чоң тамга менен жазылат. Мындай эчтип багсаңыздар уже кичинеп кете берет. Биз мына эң акыкларды эчтирмей жазганбыз. Эми айтканым, мен класс менен беребиз. Класс менен жака улайбыз. Мисалы, бул h1 менен жазганыбыздан кийин сөзсүз түрдө класс беребиз. Азыр класс бере алабыз. Эми бул жана атын title деп жазабыз. Title, биринчи немебиз title болгон жакшы да. Titleдан кийин код чалат. Болгону ушул эле код буладык. Title. Эми биз ушуну өзгөртүшүбүз керек. Ctrl S кылдык, сохранить этип, бирок бул жакта эч кандай өзгөрүлбөдү. Себеби биз стилге эч кандай код киргизген эмеспиз. Азыр биз эми стилде жаңы код ачабыз. Болгону жаңы код ачыш үчүн болгону точканы урабыз, точка title деп жазабыз. Жана кодубуз да title деп жазганыбыздан кийин жанагы shift менен могул жерде карасаңдар, мындай кнопка бар. Экөөнү бирдей бассаңдар, мындан алып чыгарып берет. Экөөнү окшош кылып. Enterди басабыз. Автомат түрдө чыгарды. Эми биз бул жерге немесин жазабыз. Мисалы, бизге фонт башкача шрифттер кылыш үчүн өзүңүздөр билесиздер, фонт family жазабыз. Эми окшош эле да, ушуга окшош эле кылып жазсаңдар болот. Мисалы, азыр биз font family кайсыны менен жазсак экен? Fantasy менен жазып көрөчү. Кандай бул неме экен? Окей. Так, Fantasy. S. Да, это вообще это, ну, это сизге ойлоп болбойт го деп. Да, кандай менен көрсөтөт экен? Окей. Анда биз Tahoma менен жазайлы. Tahoma жана биринчи жазып, Tahoma деп. Tahomaдан кийин кодду алып беребиз өзүбүз отдельно. Эми көрөбүз. Ctrl S. Уже башкача шрифт менен жаздык да. Эми биз ушуну ортого жылдырышыбыз керек. Ортоңку центрге. Бул азыр мисалы, азыр мен дагы бир код берип коеюн буга. Text Elegant. Text мынакей өзү чыгарды. Text Elegant. Эми биз left кылайлы. Left өзүндө эле ошол сиздерге кандай үн болот? Мага ошол оң эмесинде эми right кылып көрөлү. Оңго. Солго оңго, окей. Right. Бул эми бул вообще могу жакта туруп калды да. Бул бизге неудобно. Биз ортодо туруш керек шрифтте. Кандай бир тема болуш үчүн. Right, left бар. Ошондой эле бизге center керек. Center. Ctrl S. Мен уже ортого жылдырып алдык. Көрдүңүздөр, эке? Шрифтибизди уже через CSS бизге сөзсүздө жардам берет. Эми ошондой эле бизге через color менен свет беребиз. Color менен свет бере алабыз. Эми 6.0 Ctrl E кылып туруп эле бул жерде мен просто красный, совсем красный тандалганчы. Так, вот. FF. Ctrl S. Неке салам балдар, уже мол код каяктан өзгөртөт десеңиздер, биз азыр бул тайтлды мол индекстен башкарып атабыз. Мына көрдүңүздөр, мол биринчи тамга да мол h1 менен мол класс тайтлга уже берип алдык, улап алдык бул жерде. Бул улаганыбыз, бул линк менен бул стилди берип алганбыз башында. Сабакты бир 2-3 жолу көрсөңүздөр толук түшүнөсүздөр. Эми колорду өзгөртүп алдык. Башка свет берип коеюнчу, мага айтат. Не үчүн? Ctrl N. Да, это тоже нормально. Ctrl S. Да, уже более-менее. Окей. Эми биз ол жерде индекс менен h1ге берип алдык. Эми биз мисалы биз ушул эле кодду мынага берсек, мисалы алма сатам дегенге ушул эле кодду жазсак, азыр бул эле именно ушуга окшош болот. Мисалы h1 деле турат да бул жактачы. Мисалы болгону класс кылабыз. Класстан берип туруп title кылып коебуз. Все.
title. Окей. Class title эми Ctrl S бул деле азыр ортого жылат. Мынекей көрдүңүздөр, экөө окшош. Биз болгон коддон гана. Эми бирок биз title эмес, өзүбүз бир ат ойлоп табайлы. Мисалы мен Даник дейин бул жерге. Мен өзүм атым да, эми же болсом өзүңүз ат жазылбайт. Өзүңүзгө эстеп калалуу бир какой-то бир title бар да, көптөгөн түрлөрү бар да. Өзүм бул title деген бул просто бул жерге ат, имя ошол стилде. Мисалы мен Даник деп көрөйүн. Даник дедим кодуму. Ctrl S. Бул жакта иштебей эле кодум. Эми бул Даникти иштетиш үчүн мен эми кайра стилге кирип туруп жаңы код ачам. Точка менен кодум аты Даник, билесиздер, Даник. Мына кнопочканы ачабыз. Enter. Бизге биринчи учурда эмне керек? Давайте font family дан уруп көрөлү, шрифтке. Font family. Cursive, Fantasy, Monospec. Короче, Monospec. Ctrl S. Уже бул да уже шрифт өзгөрдү. Көрдүңүздөр, башкача болуп кетти. Эми сразу эле text elegant кылабыз, кайра эле text elegant. Center, окей, ортого. Center. Дан font. Давайте көрөлүчү. Ctrl S. Алмаз атам уже ортого чыгып калды. Эми бирок чем менин мына шрифтим бул экөө бир деле шрифтте турат. Эти шрифт эмес, немесе H1 турат. Просто мен бул жага бир башка код менен жаздым, түшүндүңүздөр. Эми мен font size менен пикселин чоңойтуп коеюн. Font size менен где-то 30 пиксель, 30 пиксель. Ctrl S. Да, бул кичинерээк экен. Мисалы мен 50 кылып көрөйүнчү. 50. Уже чоңойду. Да, вообще супер. Эми цвет берейин. Color green, этот неме? Green. Англисче цветтердин атын билсеңиздер, уже иштей берет. Ctrl S. Уже бул өзгөрдү. Да. Ушундай достор. Биз болгон ушуну гана өтүп турайлы. Бул видео узак болуп кетиши мүмкүн. Зеригип каласыздар. Ошондуктан ушуну гана 2-3 жолдон көрүп туруңуздар. Кайра ушуну түшүнөсүздөр. Бул жерде биз азыр биринчи немеде бул сайтыбызга стилди коштук, стиль CSS менен уже иштеп баштадык. CSS менен ошондой эле бул ар бирине кандай кошулат, ошолордон иштедик. Эми калганы акырындык менен кете берет. Дагы аябай эле көп немелер бар, коддор бар. Болгон сиздерге ушундай кыскараак болсо, жакшыраак билим аласыздар. Окей.